Бирок биз чайыбызды токтотолу деп чечим чыгардык. Туура келбей атат дейт да. Жо сен көп эле кишини такалагансың, именно ушунда сүйүнүп тимеле. Эртерээк бүтүрсө экен мен чакыра калайын дегендей эле кылдың го. Каттуу айымды салабыз. Жакшы эле бир аз. Ай, гуля. Акылдап сүзүп бараты. Каралдым дедиң эсимде. Мен сүрдүп атам, аз жакшы ырдай албайт. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Биз жолуктук, бул жөн гана долбоор эмес. Биз жолуктук жүрөктөрдүн табышуусу, үмүттөрдүн жандануусу жана ошондой эле сезимдердин башталышы. Дал ушундай Кыргызстандагы жаштардын арасында бир нече үй бүлөнү түптөөгө жана бактысын табууга себепкер болгон МТС телеканалынын биз жолуктук теле долбоору кайрадан сиздер менен амансыздарбы? Балким бүгүн сиздердин көз алдыңыздарда дал ушул студияда боло турчу жолугушуу кимдир бирөөнүн жашоосунун маанилүү бурулушу болуп калышы мүмкүн. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, анткени дал ушул жерде сүйүүлөрдүн башталышы жана кооз окуялардын дагы башталышы болмокчу. Биз менен бирге болуңуздар, алыстабаңыздар. Биз баштадык. Студияда ушундай өзгөчө атмосфера, анткени жанымда Канат мырза жок деп коеюн. Албетте тамаша, жүйөлүү сеттерден улам бүгүн Канат мырза жанымда жок, бирок кийинки чыгарылыштардан баштап кайрадан чогуу алып барганга аракет кылабыз. Андыктан капаланбаңыздар, жоктобоңуздар дегендей. Анда ал жок болсо дагы ар дайымкы сөз менен баштайлы. Келиңиздер. Бакыт издеп, калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар жана теле көрүүчүлөр, катышуучулар, бир жума бою жакшы салып келдиңиздер деген ойдомун. Ал эми көрүүчүлөр болсо бизди сагынды, бүгүн кандай окуялар болду экен деп күтүп аткан учур деп ойлойм. Алаңгыча эле сиздерге эң алгач эле жаңылык менен баштайын деп турамын. Өзүңүздөр байкагандай, бизде катарыбызда жаңы демөөрчү кошулду. Анда толук маалымат берип өтсөм. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby балдар жалаяктары. Апанын мээримдүү кучагында жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Алар күндүн да, түндүн да ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык, тынч уйку жана жайлуулук тартуулайт. Air Baby балдар жалаяктары бул тез сиңирүү технологиясы. 15 саатка чейин кургактык, нымдуулук индикатору, сыртка өткөрбөгөн коргоочу тосмолор, дем алуучу терини коргоочу катмар, пахтадай жумшак италиялык технология. Air Baby энелик мээримден жаралган сүйүү менен ойлонулган камкордук. Эгерде кимиңиздердин ушул жылы турмушка чыгып же өзүңдүн сүйүктүүмө баш кошуп, анан балалуу болгонго да жетишейин деген ниетиңиздер болсо, анда шаңды кочоп койсоңуздар болот. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Биздин кийинки демөөрчү болсо, өзүңүздөр билген Демирбанк. Кардарлардын убактысын үнөмдөө жана кам көрүү максатында Демирбанк керектөөчүлүк насыя берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Эми кардарлар камсыздоосуз жана комиссиясыз насыя менен насыялык картаны бир эле баскычта тариздей алышат. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен Демирбанк маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат.
анда ардактуу теле көрүүчүлөр, келиңиздер биз баштайлы. Өзүңүздөр байкап жүргөндөй, бул жолу дагы биз сөзсүз түрдө биздин атмосфера кошкон, маанай тартуулаган, кандай бул жакта окуялар өрчүп жаткан болсо, ошого ыңгайлуу, ылайыкташкан, жагымдуу музыкаларды жандуу ойноп турган биздин профессионал музыкант Эрлан Тогузбаевга да шаңды кошот. Анда биз өткөн жумадагы болгон жаңылыктарга, кабарларга токтоло турган болсок, тилекке каршы мен жоктугуман пайдаланып Канат мырза бир топ жуптарды ажыратыптыр деп. Алардын катарында эң алгач эле Арген менен Тажигүл ажыраптыр. Андан кийин болсо Болот менен Айза дагы 2 жолго түшүптүр. Бардыгы аталган инсандар өздөрүнүн талапкерлерин күтөбүз деп билдиришкен. Ошондой эле жакшы жаңылык дагы болуптур сөзсүз түрдө. Биздин катарыбызга Асылбек мырза Элизага келген талапкер болуп, ал эми Милена болсо Бейшеге талапкер болуп келген. Таанышуу үчүн бир жума алышкан, жыйынтык кандай болгонун алда сиздер менен биргеликте көрө алабыз, биле алабыз. Кош келдиңиздер. Келиңиздер анда, көрүүчүлөрдү да сиздер да көпкө күттүрбөйлү. Эң алгач эле ушул Бейше менен Миленадан баштайлы. Бул жакка өтүп бериңиздер. Микрофон алыңыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жалпыңыздар кош келипсиздер. Кутман кеч жалпыңыздарга. Бат эле баштайлы сөзүбүздү. Ооба. Анткени көбүнө жакпай атат, мен жай сүйлөгөнмүн. Ошон үчүн бат сүйлөгөнгө аракет кылам. Бизде жолугуу болду. Көптөгөн суроолор болду, жооптор болду. Анан калган жагында өзү Милена айым өзүнүн оюнда айтып кетсин. Келиңиз Милена. Саламатсызбы Гүлназ айым? Саламатсызбы? Ооба, чайга чыгып келдик. Мурункуда айтып кеткендей эле абдан жөнөкөй, шаңдуу мырза экен. Бирок биз чайыбызды токтотолу деп чечим чыгардык. Себеп эмне болду? Милена, сиз ойлогондон башкача чыгып калдыбы биздин мырза? Эмне себептен токтотосуздар? Бири-бирибизге дал келбейт окшойбуз. Убакыт көрсөтөт, балким кийинчерээк башкача болуп кетет. Ушул жерден мен кошуп кетейин. Эми бул айым деле мени сырттан таанычу да. Көрүп, соц тармактардан балким бир көргөн кишиң негизи сразу биле албайсың да. Эч кандай ал кишинин жүрүш турушу, кыялдары балким башкачадыр сен ойлогондон. Бирок ошентсе дагы аябай жакшы маектешүү болду бизде. Айтып кетсем ошо өзүнө татыктуу, сулуу, өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Тарбиялуу жакшы айым экен. Жакшы сүйлөштүк. Анан буга чейинки берүүлөрдө Канат мырза да айтып кетпеди беле. Возможность болот, жаңы правилалар чыкты, анан келген талапкерлер катышууга дагы мүмкүнчүлүк алат деп. Анан мен ушу айымды талапкер катары эмес, катышуучу да болуп калса аябай жакшы болобу деп айттым. Көптөгөн эми плюс жагы, минус жагыбыз дагы бар. Анан кандай десем, мен деле өзүмдүн кишим болбосо көп кармагым келбейт. Убактысын алгым келбейт. Балким бул айымдын дагы өзүнүн бактысы алдыда күтүп аткандыр. Ошондуктан талапкер эмес, катышуучу катары көргүм келди. Рахмат пикириңизге. Ошондо мен түшүнгөнүм боюнча жөн эле эми чайыбыз токтотолу деген сунуш сизден болгон окшойт, Сиз тараптан. Эми мен тараптан дагы болду. Алгач сиз тараптан болду, анан айым колдоду. Биринчи айттым, сүйлөшүүдөн кийин ошо ойлонуп көрүңүз жакшыраак дедим. Анан эртеси жолугушуудан кийин дагы сүйлөштүк. Бир жолу жолуктуңуздарбы? Ооба. Бир жума ичинде, Бир жолу жолугуп, ошол жерден баардык суроолорду беришип, сүйлөшүп, андан кийин кетип атканда ошо дагы ойлонолу. Анан эртеси шашпай сүйлөшөбүз деп жооп беришебиз дегенбиз. Анан
жоопторубузду уктук бири бирибиздикин. ооба сиз үчүн ошол бир эле жолугушуу жетиштүү болду сиздин адамыңыз эмес экенин билүүгө. ооба ошентип айтса да болот. ооба Сизден дагы сурасак болобу ушул эле суроого? Эгер Бейше мырза дагы да жакындан таанышалы, уланталы деген болсо, сиз каршы болбойт окшойт элеңиз, каршы болбойт болчумун. Бирок мындай чечимге келсе, мен бирөөнүн жүрөгүн өзгөртө албайм, ошондуктан мен согласна. Макул болдуңуз, болдум. Жакшы эле жакындан биле алдыңызбы негизи ошол бир жолугушуу сиз үчүн жетиштүү болдубу Бейшени билгенге? Негизи анча биле алган жокмун. Адамды жакын арада биле албайсың, ал үчүн көптөгөн убакыт керек, даже 2-3 ай жетишпейт бул. Ошондуктан жакшы биле алган жокмун. Сизге кандай сезилди? Баягы жолугушууга барганга чейин эле же барганда эле мындай көңүлү тартпагандыгы мырза тараптан дароо эле сизге байкалдыбы же? Жок, чынында байкалган жок. Эртеси эле ушинтип сүйлөштүк, кандай чечимге келдик деди. Ушинтип айтты, дагы карап көр, балким башка мырза чыгып калат деди. Мен хорошо дедим, макул дедим. Макул. Катышуучулар эмесен? Саламатсызбы Гүлназ айым? Саламатсызбы. Саламатсызбы Бейше мырза? Бейше мырза, эфир башталгандан бери эле талапкерлер келгенден бери эле сизге уже экинчи талапкер. То есть эме чайга чыгып атасыз. Анан экөөнү тең эле бат эле кой бербейсизби? Мүмкүн кыз сизди жактырып чын эле келди. Бирок эми баягы кыз да намысы бар. Көп нерсеге өзүн чыгара албайт ичиндеги нерсесин. Анан сиз бат эле кой бербейсизби? Каждый талапкер келген сайын же ушинтесизби? жок, эми талапкер катары биринчи айым, мисалы үчүн биринчи киши келип атат мага. Буга чейинки каралгач айымды мен өзүм чакыргам чайга. Мен жаңы эле айтып өткөндөй эле, эгер кишини өзүмдүкү деп сезе албасаң, ал кишини кыйнап кармаган да болбойт. Балким менден башка бактысы күтүп аткандыр да. Анан ошол негизи эле принцип менен эле жүрүп келем. Эгер менин кишим эмес болсо, кармабайм. Бет-бетке эле айтып эле түз эле айтышкан жакшы деп ойлойм да. Жөн эле балким бир нерсе чыгып кетет деп жүрө бергенде деле пайда жок дейм. Көзүңүз жетсе? Көзүм жетип, эгер да алдыдан көрүп кийинки тепкичке өтө турганга кандайдыр бир сезимдер чыгып кете турган болсо, албетте мен айтмакмын, чайыбыз уланат, мындан ары дагы сүйлөшөбүз деп. Анан айтып өткөндөй эле чоң эле эрдик ушу өзгөчө айым тараптан катышуучу эмес, талапкер болуп келиш бул аябай ответственность дегендейчи, мындай көптөгөн күч талап кылат. Ушунча элдин алдына дагы атайын ушу киши үчүн келип атам деген дагы анча-мынча эркектер деле мисалы үчүн кыла албай турган иш да. Анан сиздин эрдигиңизге келгениңизге да чоң рахмат. Ошо анан катышуучу катары дагы көргүм келди. Ошо. Мен да оюмду кошумчалай кетсем, Милена айымды азаматсыз дегим келет. Анткени өзүнүн баазын билген эле, сөзгө тарынбай турган эле кыз деп ойлойм. Бирок бул жерде чындыгында эми тандаганы келдик да биз. Өмүрлүк жарды тандоо бул бир күндө эле же мындай тандай бересизби деп атпайсызбы Эсен мырза? Тандаганы келдик да биз, мындай көңүлүбүзгө ушунча издеп жүрүп, көңүлүбүздөгү, өмүрүбүздөгү адамыбызды табайлы деп. Эми тандаганга акыбыз бар деп ойлойм. Бул жаңы эле башталышы, туура келбей атса, бири-бирине сразу токтоткон бул жакшы чечим деп эле колдоп кетмекмин да. Рахмат. Саламатсызбы Гүлназ айым, катышуучулар. Бейше мырзага эки суроом бар. Биринчиси, Instagram соц тармактардан окуп калдым, көбүнчөсү жазды да, эми Бейше мырзанын сүйлөшкөн кызы бар, күтүп атат депчи. Анан кийин эгерде ошондой чын болуп калса, ошон үчүн кетирип атасыңарбы? Экинчи суроо, Карылгач айымда сулуу болчу, анан кийин Милена айымдагы сулуу болду. Ошонун эмнеси жакпай калды? Кайсы качествосу, кандай характери? Ошондо сизге кандай айым керек? Жакшы суроолор экен. Буга чейин жана соц тармактан келип жаткан каттар боюнча Карылгач айым менен чайга чыгып келгенден да сүйлөшкөнбүз. Буга чейинки эле берүүдө анонс болуп да чыгып калдыбы? Жооп ошол эле? Жооп ошол эле. Бунун баары такталбаган каттар мындайлар келе берген. Буга чейин деле келчи, ага чейин деле, андан кийин деле түшүндүрүп айттым баарын эле. Анан эми бетке коюп бере турган эч нерсеси жок
болгондон кийин мен эч нерседен коркпойм да. Анан ал жагын туура эле түшүнүшкөнбүз. Экинчи суроо, айымдар баары эле сулуу, баарыңыздар мыктысыздар. Анан билбейм, кандайдыр бир эми сизде деле болсо керек. Сулуулукка эле карай бербейсиз деп ойлойм, сиз деле. Сулуу дагы болуш керек албетте. Сулуулукка карабайм деген болсок, калп айткан болуп калабыз. Көбүбүз деле сулуулук дагы керек, ички дүйнө дагы керек, кандай бир кыялдары, жүрүш турушунан, балким сүйлөө сөзүнөн, бир жеринен эми кээде өзүм деле байкабай калам, же сиз деле байкабай калышыңыз мүмкүн. Кандайдыр бир чыртасы жакпай калса, же ал келбей калат, күтүүгө. Мындай сезим ачылбай калат деп ойлойм да. Ошондон мен айта албайм, ошо бир жери именно могул жери мага түшүп келбей калды, дал келбей калды, ошон үчүн мындан дальше кете албай калдым депчи. А так айта кетсем, өзүңүз деле түшүнбөй калдыңызбы, кайсыл эмнеси дал келбей калганчы? Жок, эми тактап айта албайм дегеним да. Именно могул жери минус экен депчи. Жок, минус катары эмес. Адам менен адам дал келбей калуусу сөзсүз сизде бир кемчилик же мындай кемчиликтен эмес. Ар бир адамда кемчилик болот. Ал отношения, ошол мамиленин ичине терең түшкөндө анан билинет деп ойлойм да. Сиздер таанышуу эле учурундасыздар да. Болгону, эгер мисалы сиз Токтоо мырза болсоңуз, балким сизге шайыр кыздар жагат. А биздин айым Токтоо болуп калышы мүмкүн. Или тескеринче болуп калышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу мындай болжолдуу түрдө себебин айтсаңыз болот да. Ал деген кемчилик эмес. Балким Карлыгач айым дагы өзү Токтоо айым болчу. Сиз дагы Токтоо экенсиз дегенде эми экөөбүз тең эле. Мен дагы вообще так токтоп калгам дегендей. Буга чейин айтышып жүрбөдү эле. Жай сүйлөйт экенсиң, токтоп сүйлөйт экенсиң. Бүгүн бир аз сүйлөгөнүңүз өзгөрүптүр. Бүгүн кичине батыраак сүйлөгөнгө. Ооба. Ошол жагынан кичине түшүндүрүп дагы кетейин көп көрүүчүлөргө, угуучуларга. Бир аз да болсо чет өлкөдө жүрүп кичине кээ бир сөздөрдү ойлонгондо, ошол өлкөнүн тилинде ойлонуп калып, анан кыргызча которуп келип жооп бергиче ушунча убакыт өтүп кетип атат. Анан туура түшүнүп коесуздар. Рахмат. Аракелде. Мен Жаңыл мырзага суроом бар. Жаңыл мырза, сиз буга чейинки талапкерлерди ой сиз аракет кылбайт белеңиз, минтпейт белеңиз дечи элеңиз. Мында эмнеге экөөнүн эртерээк бүтүргөнүнө сүйүнүп атасыз? Симпатияңыз барбы Бейше мырзага? Мен негизи эч кимге тартпайм, мен талапкерге дагы катышуучуга да тартпайм. Мен өзүмдүн чыныгы көз карашымды айткан адаммын. Мен бир гана Бейшеге тартам. Жок. Эми бул жерде эмнеге мен эч кимге эметип болушкан эмесмин, просто Эмиль байке жөн эле чакырып койдум деген сөзү мага жаккан эмес. Ошон үчүн мен Эмиль байкени такалагам. А так биринчиден мен эч качан бирөөгө жамандык каалабайм, бирөөлөрдүн ажырап кетишин каалабайм жөн эле. Анан мен талапкер бар адамга кызыккан адам эмесмин. Кийинкиси мен эч качан балдарга өзүм биринчи кадам таштабайм. Ошол. Жоба болот мырза айткандай болот дейсең, чыдай тур бүтүрө эле анан чайга чакыр дегендейди. Сен деле мүмкүн экөөнүн эмесин бүтүрүп туруп анан чайга чакырайын деп атасың. Нары бери бата. Ачык эле айт да тарс эле. Мен чайга чакыргым келсе чакырам, мен айтып атпайм, мен эч качан балдарга өзүм кадам таштабайм. Если жагып атса, мен симпатиям бар болсо мен билдире алышым мүмкүн, бирок мен короче ичимдеги нерсени жашырбаган адаммын. Бейше мырза, намек түшүндүңүз да? Чайга чакырып коесуз. Жок, мен андай экенсиз. Ушул жерде көп чекит кылып туралы, ооба. Балким уланып кетсе чыгар. Сиздин оюңузду толук жыйынтып алдык жана ошондо экөө тең токтоо болуп калды, өзүм дагы такыр эле токтоп калгам дебедиңизби? Балким ошондон дагы ошол сизге негизи эле табиятынан баягы шок, шайыр кыздар болот го, ошондой кыздар жагат окшойт, Эми антип деле айта албайм. Бирок айтып коет го, бирөөсү минус, бирөөсү плюс болуп турса, мындай жакшыраак реакция болот. Буга чейинки тажрыйбаңызданчы бир аз болсо мамиле кургандар көбүнчө шайыр болгон окшойт дейм да. Мисалы Гүля сыяктуучу. Мүнөзүн эле сүрөттөп атам, Ооба, мүнөзү эми ошондой болуп калат. Ооба, сизге келе тургандар үчүн да маалымат болуп калат да бул. Ооба, ошондой болуп калат. Дагы катышуучулардан ой пикир суроо. Баарыңарга саламатсыздарбы? Мен Милен айымды колдоп кетким келип атат. Аябай чоң эрдик кылдыңыз. Мен ойлойм, Милен айым эми аябай эле токтоо айым эмес. Милен айым деле мындай шайыр, эми жакшы эле жүргөн кыз окшойт. Анан Бейше мырзага айтат элем, бир көрүп эле мындай бир чайдан эле чечим чыгарып коюп турсуз.
эмнеге дагы убакыт алып аракет кылган жоксуз? Мырзалар да мындай да айым жакпаса, бирок дагы көңүл бөлүп, сурап, сүйлөшүп көрсө, бир нерсе ачылышы мүмкүн. Анан монтип бир чыгып эле көзгө тең жаккан жок деп Милена айымдын көңүлү бар экен сизге. А сиз болсо мындай бир аз бой көтөргөндөй болуп калган жоксузбу? Ошол жагын айтып кетейин, мен эч качан бой көтөрбөйм, көтөргөн да эмесмин. Ар бир айымды сыйлайм. Кудайга шүгүр, жаштайыбыздан жакшы эле тарбия көргөнбүз. Өзүм карындашым дагы бар. Менимче эми эки кишинин бирөөсү сиз деле балким бир ушундай жолугуу таанышуу болуп калса, биз бир эле жолуккан жокпуз. Мисалы үчүн биринчи келген күнү жолуктук, сүйлөштүк. Андан кийин дагы кече жакында жолугуп сүйлөштүк да. Андан эки жолугудан мен эми ошого чейин даярдап жүргөн суроолорумду бердим. Жолугуга чейин дагы жаздым. Жакшы ойлонуп, суроолоруңузду даярдай келиңиз деп. Суроолорубузду беришип, эми жооп алыштык. Анан эгер сиздикенин кичине сезбей атсаңыз, жөн эле кыйнап жүрө бергенде эле туура эмес го деп ойлойм. Бул айымдын дагы даражасын түшүрүп эметким келбейт да. Мисалы үчүн келди, сүйлөштүк, тааныштык. Бул жөн гана таанышуу, билүү бири-бирибизди, билдик, түшүндүк, бир жоопко келдик да. Рахмат. Ооба. Мен Миленага колдоо көргөзүп кетейин деп атам. Милена баягы баары бир айымга катуу тиет да. Мындай нерсечи, мындай сырттан билгизбегени менен баары катуу тиет. Ошон үчүн эч сарсанаа болбо. Чын эле келишпей калсаңар, келишпей калдыңар. Жок, мен эми. Экөөбүз экөөнө симпатия кармап атабыз. Кандай болуп калды? Сен бешегенмин деп атам. Кандай сыяктуу болуп калды окшойт да? Тамаша. Бирок колдоо көргөзөм. Молодец. Бул жерде мен жарашпайт деп айткан жокмун. Милена да сонун кыз экен, аябай жакты. Өзүнүн баазын билген, тыкылдаган, тың, аябай кыйын кыз экен. Бул жерде мен жарашпайт деген нерсе айтпай элем. Мисалы, Бейше байке деле 32-ге чыгып калды. Жөн жашаган жок да. Мисалы, мен деле 26-га чыксам деле 26-га чыксам деле балдарга жолукканда, мисалы, мен балдар менен кыз жигит болуп сүйлөшкөн эмесмин, бирок таанышкам да, толтура адам менен таанышып көргөм. Суроолорду бересиң, үй бүлө сен үчүн эмне, бактылуулук эмне деген сыяктуу нерселерди беребиз да. Мисалы, сен кандай ата болосуң деген нерселерге жооп бере албай тантырап турса да, мисалы, балдар, аны кантип сүйөсүң да. Мисалы, элементарный суроолорго жооп бере албай атса, мисалы, айтып атпайсыңар бир таанышуу жетишсиз депчи. Мисалы, мен бир таанышууда лично мен адам эмеспи, толтура суроолорду берип биле алам. Ошондуктан бул нерсени деле туура түшүнсөк болот деген ойду айткым келип атат. Негизи мен Бейшен байкени я очень поддерживаю, потому что бул эң жакшы деп ойлойм да. Анткени эмне кереги бар, жөн эле жаш кыздын көңүлүн оорутуп ана жүр. Бүгүн эмес, балким эртең, балким бүрүскөн дегенден көрө, андан көрө сразу на месте объяснить и чоңуз деле Милена, өлө сонун атыңыз бар, сулуугусуз, у вас будут еще много красивых кандидатов. Бейшелеринде лай болот дейсизби? Да, я думаю, это очень правильно. Я прошу прощения, вы молодец, не надо вот это тянуть как есть. Негизи биринчи адамды көргөндө эле ты понимаешь, да, мындай ёкает или ёкать этпейт. Или у тебя что-то есть, или нету. Это с одной встречи можно понять. Да? Анык болуп калат. Буюрса, Мадина айымды колдоп кетким келет. Буюрса, сиз onu аягына чейин кыпкыргызча сүйлөп калат. Кол чагып койгула. Келиңиздер анда, бардыңыздарга колдоо сөздөрүңүздөргө рахмат. Эми бул жакта жыйынтыгы анык болуп калды. Болбой турган нерсени мажбурлай бериштин да кажети жок деп ойлоймун. Анда кайрадан Бейше мырза өзүнүн талапкерин күтөт. Ал эми биздин жаңы бул чыгарылыштагы эрежелерибиздин натыйжасында талапкер болуп келген Милена катышуучуларда эле азырынча укугу бар жана эгерде сизге ушундай токтоо, назик, сылык, ушундай айым жаккан болсо, сөзсүз түрдө биздин редакция менен кайрылып өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдириңиздер. Ал эмес болсо биздин талапкерге дагы сиздерди талапкер кылып кабыл алууга даярбыз. Келиңиздер анда.
пайдаланып кайра эле биз микрофонду Миленага узатып, эми мындай бейшенин талапкери катары эмес, сизге келе турган талапкерлерге сиз өзүңүздүн талабыңыз жөнүндө эскертип өтсөңүз, айтып өтсөңүз, кандай мырзалар жагат? Гүлназ айым да бир жолу мурункудай эле айткандай эле токтоо, бою узун, ырчы деп эле кетебиз. кыялы чоң, ошол кыялдарына аракет кылган. Бою 1.75 болот. Ошол. Жашы так 23-төн 33 жашка чейин болот. Жакшы, урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр уктуңуздар кандай талаптарга керек экенин. Ошол талаптарга ээ болсоңуздар, мына биз сиздерди күтөбүз. Суроо барбы, Болот мырза? Гүлназ айым, мен учурдан пайдаланып, Милена айымды кекештенип калдым вообще. Толкундан. Толкундуна турган нерсе айтат окшойсуз азыр, Мүмкүн болсо чайга чакырсам дейм да. Талапкерлерге жетпей эле Милена айымдын базары кызып кетти го. Бир жума мурун эле буга чейинки чайыңыз токтотконсуз, мамилени токтотконсуз. Демек, даяр болуп калдым деп ойлойсуз, Негизи башында эле кирип келгенде бул Мадина айым айтып калбады, училойка ёкает эле нет депчи. Ошондой нерсе болуп кеткен болчу менде. Анан кийин Бейше мырзага келгенден кийин мындай көз салып карап тургам да. Бүтөбү же мамилеси уланабы деп. Анан кийин тилекке каршы ушундай болуп калды. Анан кийин мен чакырып отурам. Бул айымдан мен көп нерсе көрүп алдым да. Нелерди көрүп алдыңыз? Характер жагынан мага туура келет экен, келбети жагынан. Такая женственная, симпатичная, сүйлөгөн сөз ордунда. Анан кийин мурда айтып кеткенде эле, если мен адамды көрүп алсам, ошондо эмемди баштайм деп айткам. Белектеримди, гүлдөрүмдү андан тышкары. Ошол Кудайым буйрса болот го деп ойлойм. Болот мырзанын ачыла турган кези келди окшойт, буйруса. Гуля, сөз барбы? Барыңыздарга да бир жолу жалпы салам. Болот байке, от алдыңыз го жакшы көрүнүш. Жана мен Милена айымга суроом бар эле. Милена айым мисалы үчүн Болот мырза мынакей аябай чоң мындай чоң настрой менен келди да, баштады дегеним. Анан сиздин талабыңызда мурун буну козгобой кетсек да болбойт, мурун турмуш курган мырза баарыбыз эле билебиз. Анан сиз ошого кандай карайсыз? Жана балдары дагы бар, кыздары дагы бар жакшынакай. Ошого сиз кандай карайсыз? Мисалы үчүн эгер баары жакшы болуп кетсе, балдарын да кабыл ала аласызбы же турмуш курган мырзага макул болот белеңиз? Мен деле өзүм жаш эмесмин, уже жашым 25ке чыгып калдым. Чынында мен балдарды аябай жакшы көрөм. Негизи өзүм кыялым бар болчу да, балдар үйүнөн өзүм балдарым болсо деле бир баланы алып, ага көптөгөн жакшылыктарды көрсөтүп кетким келчү да, негизичи. Ошондуктан башка бирөөнүн баласын деле өз баламдай жакшы көрө алам деп ойлойм. Буга чейин бул жөнүндө кеп болгонбу, болгон эмеспи, мен эсимде жок, бирок ушу биз жолуктук долбоордун алкагында айрыкча ушу кыздардын арасында менде ушундай кыял болчу деп, мындай мечта, кыял катары бир башка баланы багып алсам дегенди мен биринчи жолу угуп атам, Биринчи жолу угуп атасыздарбы? Жакшы кол чаппаңыздарчы. Бул да болсо жүрөгүмдөгү мээримдүүлүк деп билем. Ушуга толуктап кетейинчи. Менин кыздарым эми көп эме болуп кетти го. Сөз болуп кетти. Сөз болуп кетти. Эми
мен кыз киши болгондон кийин бул баары деле мамасы менен жашайт да баары делечи. Анан кийин мага как каникул катары атасына келип турат да. Ошол. Ар дайым сиз менен бирге эмес, э? Сиз бекеринен сезбеген окшойсуз деп ойлоп калдым Милена айымдын сөзүнөн кийинчи. Жүрөгүңүз сезген окшойт депчи. Мен негизи бул жака жөн эле отурган эмесмин. Ар дайым убактымды бөлүп, ушул жерден өзүмдү бактымды табып кетсем деп ниет кылгансыз. Ар дайым жасанып келип, өзүм как что отурчумун, сөзүмдү даярдап дегендей. Анан Кудайым буйрса ошол убакыт эле келди окшойт. Баракелде. Баракелде. Болот мырза, чын эле Гүл айткандай аябай от алдыңыз. Чын эле искра чачыраганы көрүнүп турат. Мындай сизге жаккан адам экенчи. Эми буга дагы Айзага кылган мамиленин несерьезный, буга ага кайталабайсыз деген үмүттөмүн. Буюрса жакшы результат көрөбүз деп ойлойм. Ушул сезондо сизди үйлөндүрүп кетиргенге деле аябай сүйүнөбүз да. Ошо ийгилик экөөңө. Гүлнара. Болот мырза, керемет, аябай бааладым азыр силерди. Өзүңүз ишенем, сиз өзүңүздүн мырза сапаттарыңызды көрсөтөт деп ишенем. Биздин Милена айымыбыз аябай назик экен. Болот мырза мындай действительно мындай чоң кыялдары бар. Ошол сизге бакыт каалайм. Баракелде. Ажыгүл. Мен кошуп кетейинчи. Мурунку эфирде Болот мырза айтканда Айзайымгачы тең-теңи менен, тезек кабы менен депчи. Эми мен ишенем, ошол сөздү мээңизден чыгарып, Милена Татынакай айымга жакшылап көңүл бурасыз деп. Рахмат. Сымбат. Сүйлө. Саламатсыздарбы, Гүлназ айым? Кубанычтамын, бакытты каалайм, бирок бир суроом бар. Негизи тиги эфирде Айза айымды мен кыздардын энеси катары көрө албайм дедиңиз эле. Ошондо Милена айымды аябай эле сразу эне көрүп ийдиңизби? Албетте, бир адамды сразу көргөндө эле кандайдыр бир жүрөктө бир нерсе пайда болот да. Анан кийин ошого карап туруп ишти жазайсың да. А мен деле жанакы сөздөрүмдү деле жөн эле айткан эмесмин. Ошол күн келген үчүн чайга чакырып көрүп алдым да ошол нерсени. Алгачкы сезимдериңиз боюнча? Болот мырза, биринчиден эме да, бул жерге келгенде өзүңдүн көңүлүңө туура келген адамды издеш керек, анан балдарыңа эне издеш керек деп ойлойм. Экинчиден болсо аябай сүйүнүп турам экөөңөргө. Сиз айтып атасыз, мен көзүм жетип атат, эми баарын кыйратам деп. Аябай кыйратып, гүлдөрдүн берип, белектериңизди берип, убактыңыз жок деп айтып аткансыз, буга чейин убактыңызды бөлүп. Болот мырза түнү да иштейт, күндүз да бош эмес да, Милена айым. Ошондуктан кайсы жерден эме, кайсы эме промежутоктон бул айымга убактыңызды суруп чыгат экениңизди мага аябай кызыктуу болуп атат. Жакшы көңүл бөлүп, жакшы нерселер айтып атам, ошон үчүн жакшы көңүл бөлүп, экөө бактылуу болуп кеткиле. Сурооңузга жооп берип коеюн. Эгерде баардыгы жакшы болуп калса, күнүгө убакыт тапканга аракет кылам. Эгерде андан да жакшы болуп кетсе, я ее буду на руках носить. Башында эле Болот мырза менен деле эфирден сырткары мындай сүйлөшүп калабыз да. Бул өзү башында эле ушундай ой пикирлери бар эле да. Туура тандоо деп эсептейм. Рахмат. Барбы суроо? Саламатсызбы Гүлназ айым? Саламатсыз. Мен Болот мырзага суроом бар. Мен кубанып атам, сиз ушундай чечкиндүү кадам таштаганыңызгачы. Баардыгы айткандай эле ушу Милена айымга, Айза айымга кылбаган нерселерди кыласыз деп ишенем. Жана мен суроом, сиз ушу Милена айым Айза айымдан эмнеси менен өзгөчөлөнүп сизди багытталды? Айтып кете аласызбы? Анткени мен билишимче Айза айым да жакшынакай, жакшы кыз да, Милена айым дагы экөө тең мындай бирдей жакшынакай, бирдей жакшы кыздар экен да. Ошо бир кайсы кандайдыр бир өзгөчөлүгү менен сизди багындыра алды болуш керек деп ойлойм да. Айза айым деле жамандабайм, жакшы айым. Бирок менин көңүлүмө, менин характериме туура келбейт да, болгон ошол. Болот мырзага жабылдыңар да калдыңар. Мындай колдоонун ордуна бакыт эле калып койгула да, слишком эле алдыга кетип калдыңар баарыңар элечи.
кыздары бар, эне болуп аласыңарбы деп. Биринчи таанышып көрүшсүн. Почему бы нет? Баарыңар эле акылдуу болуп кетесиңер бу жерде. Бул жакта эч ким сын таккан жок да. Биз өзүбүздүн кызык жараткан суроолорубузду берип атабыз, Нурлан мырза. Нурлан мырза биякта мындай тактап дагы мына маалымат катары дагы айтылып атат да. А так сүйүнүп атабыз биз деле. Ооба. Анда ошентип кубанып атабыз дегендер бир кол чаап коюңуздар. Экөөңүздөрдү жакындан таанышуу үчүн чайга узатабыз. Негизи кайрадан экөөнүн ортосуна барып калдыңыз го, Болот мырза. Негизи биз официалдуу түрдө дагы макулдугун сурайт болчубуз буга чейин, бирок сиздин сөздөрүңүздөн улам түшүндүк, сиз каршы эмес экениңизди. Тура эле түшүндүкпү? Тактап коелу. Анда сиздерге ийгилик, жакындан таанышасыздар деген үмүттөбүз. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Келиңиздер, анда дал ушундай эле биз бул жака талкуу чордонуна деп койсок болот. Сиздердин жакшы маанайыңыздар, жакшы кол чабыңыздар менен бизге талапкер болуп келген Асылбек мырза менен Элизаны кош келдиңиздер. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум катышуулар. Тааныштык, сүйлөштүк, жолуктук. Элизанын көп жумуш иштейт экен, колу бошобойт экен. Бир жумада бир эле жолу жолугуп калдык. Тилекке каршы. Ошо таанышып билдик. Сиз бир канча жолу чакырдыңыз, бирок бир эле жолу бошоду. Ошондойбу? Бир-эки жолу сунуш болду, бирок колу бошогон жок. Бирби же экиби? Бир-эки жолу. Жолу калды. Кыздан угайлычы? Ооба, биз бир жолу чайга чыгып келдик. Бир жолу сунуш болду. Бир жолу сунуш болду. Бир жолу чайга чыгып келдик. Ага чейин мындай жазат. Кандай деп мындай жазат. Эмне кылып атасың? Жумуштамын. Анан болду. Андан кийин эчтеке жок. Жолу калды деген сунуш болбой эле. Сиз күттүңүз? Жок, мен күткөндө кандай, мен жумуш менен алаксып эле андай эле ойлогон жокмун, бирок жок, оюңузда эми бул жерде сиз азыр мындай жан дүйнөңүзгө түшө элексиз. Ой, логика менен эле чайга чакырып калабы деген күтүү болду да. Сагынып эмес, албетте. Азырынча. Ачык-ачык айтыңыздар, бири-бириңиздерди ачыңыздар. Жок, мен эми күткөндө эле жокмун. Ойлогон жокмун да, имеется в виду. А так чайга эми чакырабы деп да. Бир жолу чайга чакырды. Бир жолу дегениңизге караганда бир канча жолу. Ошондо бир жолу жолугушуу кандай өттү ошол жолугушууңуздар? Видео барбы, жокпу? Видео жок, жолуктук. Бирге чогуу ачтык. Элиза дос кызы менен келди. Жалгыз эмес. Ошол үчөөбүз отуруп сүйлөштүк. А сиз жалгыз келүүсүн каалагансыз, кенен сүйлөшүш үчүн? Ошондой болчу негизичи. Ооба да. Ачык-ачык айта бериңиздер. Ооба, ошондой. Албетте. Дос кызы кошулуп калды, үчөөбүз тааныштык, сүйлөшүп отурдук. Үчөөңөр тааныштыңар, Дос кызы кандай экен? Элиза жакшы кыз экен. Мен биякта мындай токтоо эме көрүнгөн, бирок шайыр, ачык көңүл жакшы кыз экен. Ошол да жакындан таанышып көрдүм. Өзү айтсын. Эмне үчүн курбу кызыңыз менен бардыңыз? Обычно кадимки жашоодо алганда деле эми сиздердики баягы дос эмес да максатыңыздар, кыз жигит болуп, андан ары үй бүлө болуп кетебизби деген үмүт, болжолдор менен барасыздар да. Андайга бир үчүнчү адам тоскоолдук жаратып койгон жокпу? Жок, жараткан жок. Жаратат го негизи. Жараткан жок. Мен ооба дос кызым менен бардым. Ал дос кызым экөөбүз чогуу иш алып барабыз, чогуу иштейбиз. Анан биздин ошо мен Асылбек мырза экөөбүздүн жолугушуубуздан кийин дагы өзүбүздүн пландарыбыз бар болчу. Дос кызым менен ошон үчүн чогуу алып алдым да. Жумуштан чыгып эле чогуу барып. Эрлан. Деле сүйлөп коеюн. Эми бизде мурун эки бала менен бир кыз эме болгон да, чайга чыккан.
баарына кызык болгон, бизге да мага да кызык болуп атат. Эки кыз менен бир бала чайга отурган кандай болот экен? Сизге кыйын болдубу? Жок, кыйын болгон жок. Сүйлөштүк, баары жакшы болду. Тамактануу жакшы болду. Жакшы өттү. Ошол. Талибан мырза. Талапкер мырзадан сурагым келип атат Элиза жөнүндө. Кандай экен, биякта сүйлөп эле отурат, созулуп эле, анан сыртта кандай экен? Элиза шайыр өтө жакшы кыз экен, ачык, тарс сүйлөйт экен. Бетке айткан жакшы көрөт экен. Ошол сапаттары жакты мага. Ал тарабы бул жакта ачыла эле экен да энди, бизде. Ооба. Өтө шайыр жакшы кыз экен. Мен негизи баардык ойлошот экен, мен аябай токтоо, назик мындай деп. Может, балким назик деген бардыр, кыз болгондон кийинчи. Бирок мен сиздер ойлогондой токтоо эмесмин. Кечире эле коюлат. Мен ачык, тарс-тарс сүйлөп, тарс-тарс жүргөн кызмын да. Бияка келип мындай өзүм монтип эле эмете бербейм да, жулунуп элечи айтып, өзүм ача бербейм да. Ачыңыз. Жок, ачылам, бирок эфирге атабыз биз. Ооба, бирок эфирге келгенде мындай жөндөн жөн эле азырынча эле көнүшүп эле окшойсуң. Ооба, жок, атак жашоодо мен башкачамын. Ошо жашоодогудай болуңуз. 360 градус башкачамын десем болот. Жашоодогудай болуңуз деп кеңеш беребиз, анткени сизди ошол мүнөзүңүз менен көрүп, ошол мүнөзүңүз менен кабыл алып келишет. Мен дагы ошону түшүндүм. Азыр түшүнүп атам, эми мындан кийин мени башка тараптан көрөсүздөр. Сен? Элиза айым, бул сиз 3-чү кишине ээрчитип алган бул сый урмат кармабагандыктан эмеспи? Любой жерде. Мен аны алдын ала Асылбек мырза мен жок, миң балекет алдын ала болгондо деле третий 3-чү адамдын эмне кереги бар? Мен мисалы учурунда Сымбатты чайга чакырганда Сымбат сонун эле 3-чү адамдары подружкасынан чыгып эле келип бири-бирибизге сый урмат көргөзүп жолукканбыз да, кенен сүйлөшүш үчүнчү. Ошондой эле сиз 3-чү адамды албашыңыз керек эле. Эркекке болгон сый урмат байкеге болгон сый урматсыз болуп калды да. Мен Асылбек мырзаны сыйлайм абдан. Бирок аны мен 3-чү адамды кошо алганымды мен алдын ала айткан үчүн сый урматымды көрсөткөн жокмун деп ойлобойм. Асылбек мырза өзүнүн оюн айта кетсин. Дос кызы мешайткен жок. Ал Ойчукка отуртуп наракты карап турасыз. Жок, биз жакшы эле сүйлөштүк. Дос кызы мага жакты деп албаңыз. Жок, анан замужная андай ойлобой эле кой. Өкүлөнөбү экен. Анда Элиза айымга суроо берип коеюнчу. Эмкиде талапкер келип калса дагы подружкаңызды ээрчитип аласызбы? Ал шартка байланыштуу мен атайын ээрчитип барган жокмун. Албетте ээрчитпегенге аракет кылам. Бирок биздин жана айткандай, биздин андан кийин да өзүбүздүн пландарыбыз бар болчу. Ошо пландарыбыз менен кетиш үчүн айла жок, ал деле келгиси келген жок, мындай айла жоктон келип ошондой болуп калды. Бул нерсеге эмне үчүн аябай чоң бир басым жасадыңыздар? Айрыкча мырзалар аябай түшүнүксүз болуп турат. Анткени деген биз эң биринчиден айымбыз. Ар кандай сезимдер болушу мүмкүн, ойлор болушу мүмкүн. Ошондуктан курбусын алгандан мен эч кандай жаман апасын алып келе болсо ошентип айтсаңар болот да, мен кетип калмакмын деп, эмнеге ээрчитип келесиң деп. Курбусын алып келип атат, жакын ишенген адамын алып келген, бул нормалдуу эле көрүнүш деп ойлойм. Сизге анан колдорду карап Ана антип, мисалы үчүн сизге курбусу менен келсе эмне сыйлабастык деп каякта жазылып турат, сыйлабастык деген? Гүлайым, тиги эми ал сыйлабастык же ошондой сыяктуу ойлогон жокмун. Жок, негизичи мен болгону кийинкиде келе турган талапкерге тактап кеттим да, мүмкүн ошо курбус менен кошо тиги свиданияга чыкканга даяр болуп келеби деген. Төлөгөн мырза, баарыңыз аркылуу бир окшойт, сиздерге алгачкы жолугушууга курбусын ээрчитип келген сиздерге жакпайт экен, Жок, конечно, жакпайт Гүлназ айым. Эми 3-чү адам сен сүйлөшөйүн деп барасың да. Сүйлөшөйүн деп барасың да, ошол адам мененчи чисто мындай. Хоть жагабы, жакпайбы сүйлөшөйүн деп барасың. Анан бир кыз отуруп алса эле, же бир нерсени айта албай, мүмкүн тиги подружкасы алып калат деген. Эсен мырза, эмнеге жакпайт? Например, мен эки жигит менен негизи Элиза айым сураган ким Асылбек бекеден сурап тургу. Сурагандан кийин ал макул десе анда бара берет. Жок, эми мындай да, мен мындай, бул жерде мен эмнегедир мырзалар тарап болуп атам да, себеби мына сураса бул кантип жок дейт. Ооба. Жок дей албайт да. Ооба, көңүл үчүн деле, мисалы ошол эле кайра эле суроону Гүлага берейинчи.
алгачкы жолу таанышууга биринчи жолу келип аткан мырза сизге досун ээрчитип келсе, сизге сиз менен таанышуу үчүн келип атат, бирок досу менен келсе сизге нормал көрүнүшпү? Жок, эми мырзалар досун ээрчитип келсе, бул албетте бул нормалдуу эмес да. Ошондой эле буларга делечи. Мен да кошулам. Мисалы үчүн мен биринчи жолугушууга эми эки адамдын мындай таанышуусу болот канда мен деле мисалы үчүн курбумду кошуп барбайм. Бирок эми кыздар азыр аябай начар бир коопсуздук боюнча бир аз начар жаңылыктар да болуп атат. Ошон үчүн кызды да түшүнсө болот деген мааниде мен пикиримди айткым келди. Бирок мен мисалы үчүн курбумду ээрчитип барбаймын. Ошол. Гүлайым. Досын алып келсе мен деле мага Мен сизди эсиңиздеби чайга чакырган кезде эмне себептен жалгыз келбей эжеңиз менен келдиңиз эле? Нурлан, сен көп кыздар менен башың айланып кетти окшойт, сен чоото акыркы моменттер башкачасың. Кайсы кыздар менен башым айланып атат менин? Жок, сен кыздар менен деген жокмун, негизи эле башкачасың дейм. Биз экөөбүз биринчи встречабызда жакшылап эстеп кой. Мен эжем менен келген эмесмин. Жакшы эле бир аз. Ай, Гүлө. Болот мырза? Мен ойлонуп отуруп Элиза айымга суроо бергим келип атат. Подружкасын ээрчитип келген себеби бул мырза жакпай калган биринчи версия болуп атат. Экинчи версия болсо азыр унутуп калдым. Эме биринчисин эме кылайынчы, биринчисине жооп бергилечи ошону. Мырза жакпай калды деп мындай түз айта албайм. Мырза абдан жакшы мырза экен. Жок, эми просто подружкаңызды ээрчитип келип, биякта Асылбек мырза Мен аны изаятоо ачыла албай калды силерге. Мен аны атайын ээрчиткен жокмун, ошондой болуп калды. Шарт ошондой болуп калды. Негизи Асылбек мырза сизди чакырды да чайга, подружкаңызды чакырган жок да. Түшүнүп атам. Андан кийин сиз эми каалооңузду эме Мен аны алдын ала сураганда, эгерде Асылбек мырза экөөбүз эле жолсак болмок деп мынтип айтса, анда мен алмак эмесмин. Не, просто вас не обидеть, ошон үчүн макул болду да Асылбек мырза, өзү деле каршы болчу. Эми өзү негизи силер менен чыгайын деген эле бир жакшы ниети бар болчу. Эми өзүнүн оюн сурадым, мен макул болду, мен алып келдим. Айласы да макул болду да. Билбейм, айласы да макул болдуңузбу? Сұрадың, мақұл келе бер дедім, үчөөбүз жок. Жок, көңүл үчүн макул болдуңуз да, туурабы? Ачыгын айтыңыз. Өзү келсе жакшы беле же подружкасы менен келген? Өзү келсе, конечно, жакшы болмок. Андан да мага сразу айтыш керек болчу. Асылбек мырза бул курбусун жыйыштырып эле коелучу, жолуп келиптир, эми ничего страшного. Асылбек мырза, сизге суроом бар эле. Биздин айым жактыбы, анан кандай сапаттарын ачтыңыз? Мындан ары дагы улантасыңарбы же бир кайсы себептерден токтой чайыңар? Кайсы жакшы жерлерин ачтыңыз? Сүйлөшө алдыңарбы негизи үчөөңөр? Ооба, сүйлөшө алдык. Жакшы экен, шайыр экен, ачык сүйлөйт экен, тарс айтат экен баарын. Мындан ары билбейм, тааныштык токтойт окшойт. Сиздин көңүлүңүз боюнча уланса жакшы болмок дегенди айта албай атасыз. Ачык айта бериңиз оюңузду. Мен дагы билип тааныгым келет Элизаны. Бирок Элиза каршы болуп атат окшойт, э? Да. Ошондойбу? Ана өзүнө оңайлы. Анан мен тактоо киргизип өтөйүнчү. Ооба, эми Айза айым айтып атпайбы, эми жолуп келтирем, ничего страшного. Андай эмес. Биз эмне үчүн талкуулайбыз, эмне үчүн ортого чыгып, ар бир суроого токтолобуз. Анткени бул жерде бир гана түгөй табуу эмес, мамиленин үстүндө иштөө деген дагы биздин өзүнчө билинбеген сабактарыбыз бар. Балким бул Элизанын кийинки дагы өзүнө жаккан талапкерди ошентип туура эмес кадамдарды кылып албаш үчүн жана ошондой эле көрүүчүлөрдүн арасында же сиздердин араңыздарда болуп калышы мүмкүн. Мындан ары мисалы ойлонуп каласыздар да. Курбум менен барсамбы же өзүм туура эмес турбайбы, мырзаларга жакпайт турбайбы деген сыяктуу сабактар алынат. Ошон үчүн козгоп өттүк. Элиза айым да түшүндө болуш керек, кийинкисинде. Айрыкча мен оюмча алгачкы жолугушууга жалгыз барышыңыз керек. Сиз үчүн дагы жакшы элестеттиңиз. Бул сиз менен таанышам деп толкунданып, сүрдөп келатат. Анан ошондой энергиядан экөө туруп калып атат да. Сыноочу болот да, экинчисичи сөзсүз түрдө. Экөөнө тең жагышым керек экен деген ой болуп калышы мүмкүн, мындай алагда болуп калышы мүмкүн, тоскоолдук жаратып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кийинкисинде жалгыз барууңузду сунуштайбыз. Эми экөөңүздөрдүн мамилеңиздерге келели. Жогоруда Асылбек мырза айткан кептин канчалык деңгээлде чындыгы бар. Асылбек мырзанын ою боюнча уланткысы келген, бирок сиздин каршылыгыңыздан улам токтотууга мажбур болуп аткандай сезилип турат. Асылбек мырза негизи чынында адамгерчилиги бар, мыкты мырза экен. Сүйлөшүп отурганда байкадым. Бирок эми мындай Мадина айым айткандай, мындай биринчи көргөндө эле мындай жүрөк
бул деп мындай сезет го өзүң адамды, бирок мен ошо Асылбек мырзада мен сезе алган жокмун. Башында эле сезген эмесмин. Анан сый урмат көрсөтүп чайга чыктым. Дагы жакындан билип көрөйүн деп мындай аракет кылдым. Билип көрдүм, жакшы мырза экен, бирок мен жүрөгүм тарткан жок. Тартпай койду. Тартпай койду. Мындан улам? Мындан улам мен чайды токтотууну сунуш кылдым, ошо. Чайды токтотолду. Кабыл алды. Кабыл алды. Суроолор деле калбады окшойт, бардыгы анык. Менин суроом бар болчу эң башында. Просто азыр уже булар чечип койгон турбайбы? Мен Элиза айымдан сурадым да, жакшы сүйлөшүп калганбыз, кандай болду, чайга кантип чыктыңарбы, кантип сүйлөшүп атасыңар, жазыштыңарбы деп баарын мындай сурадым да, мындай ачып мага сүйлөп берчи десем, башында жазып баштады, анан бирок чайга чакырган жок дейт. Чайга только эле мындай бир жума өтүп баратканда кийин только чакырыптыр да. Ошон үчүн мырзага суроом бар болчу, эмнеге сразу эле чакырган жоксуз да? Эмне байкадыңызбы, же эмне кылдыңыз, почему сразу болгон жок да? Качан бардыңыздар негизи Тактоо иретинде? Кайка? Чайга. Кече жолукмакпыз. Бул Элиза көп иштейт экен, кечке чейин колугушуп экен. Жага чейин айтпадыбы, сунуш кылган жок дептир да. Жок, жазып сүйлөшүп аттым. Ну, көбүнчө эле иштеп атты, колугушуп. Нет, эмнеге мындай чайга чыгалы деп сизден предложение болгон жок да? Көп иштейт экен, кантип байкадыңыз көп иштейт экен? Жазып чалып сураганда айтып атты, 10 болобу, 11 болобу. Мындай жазсаңыз болбойт беле? Мындай пландаштыралы, чайга чыгалы, кайсы убактыңыз качан болот? Мен да өзүмдүн убактымды бөлөлү, мамиледен иштейли деп мындай ачык-ачык сурасам. Эмне үчүн бир жума өткөнүн күтүп аттыңыз да? Жок, кечки саат 10-11ден кийин. Башынан жактырбай койдуңузбу этот айымызды? Ошондой көрүнүп атат азыр, башында жактырбагандай. Жок, кечки саат кечиндеси уже 10-11ден кийин, билбейм, адам после жумуштан кийин чарчайт да. Анан чакырып эле. Асылбек мырза эми чакырайын деп эле жазган окшойт, анан жумуштамын десе да чакыргысы келбей койгон окшойт. Анан ошондо Элиза айымдын тиги сторисине койгон немелери тимеле прям сурабай мындай чечкиндүү мырзаны неметкендей стористерди коюп атты. Мүмкүн Асылбек мырзага намек беле. Бул суроо ошондо? Суроо, Элиза айымга. Ачык болгондой айтыңыздар. Жок, бул Асылбек мырза эч кандай намек кылган жокмун. Мен болгону, мен ошондой сториске кандай эмелерди коятсам, видеолорду коятсам, мен ошондой мырзаны эметем да, каалайм да. Күтөсүз, Күтөм. Ошол күтүүңүздөр дал келбей калды. Дал келбейт. Эркек чечкиндүү болсо сразу эле чайга чакырмак деп ойлойм да менчи. Бир жума күтүп отурбай эле, жумушта окшойт деп мындай. Сиз ачык сүйлөшүп сураңыз да, сиздин убактың барбы же жокпу деп. Жогоруда айткандай, бул жер баягы мамиленин үстүнөн иштөө дагы майданы. Жогоруда Болот мырза айтпадыбы, эгер мага жаккан болсо мен күндө дагы убакыт табам депчи. Жолун таап, эбин таап, бул экөөңүздөрдүн жолугуп калганыңыздар бири-бириңиздерге жөндөн-жөн болгон жок. Сиз да өзүңүз үчүн сабак алдыңыз деп ойлойм, сиз да өзүңүз үчүн сабак алдыңыз. Болгону бири-бириңиздердин адамыңыздар эмес экени айкын болду. Бизге келген талапкер, сизде капачылык жокпу? Сунушун кабыл алдыңыз да? Ооба, сунушту кабыл алам. Эки жуп эки жолго түшкөнүнө кубанычта болмун дегендер кол чап койсо болот. Келиңиздер. Эми сиз Элизанын талапкери катары эмес, өзүңүздүн талаптарыңызды. Сизге кандай талапкер күтсөк болот? Айтып өтсөңүз болот. Токтоо. Эми шайырда болуш керек. Адам менен таанышып сүйлөшө келгенде. Турмуш курбаган. Жашы 25-тен 33-кө чейин. 25-тен. Ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, телегөрүүчүлөр, бизди дүйнөнүн 4 бурчунан көрүп аткан биздин ардактуу сүйүктүү телегөрүүчүлөрүбүз. Эгерде сиз жогорудагы Асылбек мырзанын талабына ылайыкмын деп өзүңүз эсептесеңиз, анда биз сизди мына ушул студиябызда өзүңүздүн бактыңызды табыш үчүн күтөбүз. Тартынбаңыз, уялбаңыз. Экранда көрүп турган номерлер аркылуу кайрылыңыз дагы өзүңүздүн бактыңыз үчүн биздин студиябыздын куттуу коногу болууңузду чакырабыз, күтөбүз. Анда биз кийинки темага өтө турган болсок, мындан бир жума мурунку чыгарылышта Нурмат мырза учурдан пайдаланып Карлыгач мийкечибиз Бошоор менен дароо чайга чакырган экен.
Бирок бүгүн жүйөлүү себептерден улам редакциябыздан уруксат сурап, Карлыгач бикечибиз келген жок. Андыктан сиздердин мамилеңиздер боюнча кийинки жума кеп кылсак туура болот го, Же айта турган сөзүңүз барбы? Биз эми өзүбүз тууралуу кийинки чыгарылышта айтып берели деп чечтик. Жолугуштуңуздар да негизи үстүртөн айтканда. Ооба, үстүртөн жолугуштук, жазыштык. Макул, анда мамилеңиздердин кандай нукта баратканын кийинки жума Карлыгач келгенден кийин дагы тактоолу, Ооба. Макул. Анда эмесе сиздерге жага турган минут. Өзүңүздөр байкап калдыңыздар болуш керек. Мен оозуман эч кандай сөз чыга элек деле биздин катышуучуларыбыз дагы өздөрүнүн ою менен билдирип коюшту. Анда жагымдуу атмосферада, жаркын маанайда сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен катуу айымды тосалабыз. Кош келдиңиз. Толук аты жөнүңүз? Атым Токтогүл экен, эркелетишип Татуу деп коюшат экен. Биз да Татуу деп кайрылсак болот, өзүңүзгө жагат. Ооба. Кош келдиңиз биздин куттуу студияга. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Татынакай экенсиз. Рахмат. Атым Токтогүл. Көпчүлүгү Татуу деп эркелетишет. 25 жаштамын. 26-га буюрса жакында чыгам. Өзүм жөнүндө ошо 5 бир тууганмын. Уусумун. Мурда турмушта болгом. 3 балам бар. Өзүңүздө бар, Жакшы. Эмне менен алексиз? Азыркы учурда үйдө эле балдар менен. Кесибиңиз боюнчачы? Кесибим боюнча СММ. Жакшы. Биздин берүүнү канчадан бери көрөсүз? Отуртан бери. 1 жылдан бери көрөсүз, Инсан да бир жолу кош келдиңиз дейли. Кана катышуучулар. Суроо бар болчу Татуу айымга биздин мырзабыздын кайсы сапаттарын жактырып келдиңиз? Сырттан көрүп, аябай деле изилдеген жокмун ал адам боюнча. Негизи интернеттен көрдүм, алдыга койгон максаты, ошого жетем деп аракет кылганынан таанышып көрөйүн деп келдим. Рахмат. Нурлан? Мен оюм боюнча Эрлан мырзага келдиби деп божомолдоп жатам. Мен да ойлоп атам, Эрлан мырзага же болбосо балким Арген мырзага деле деп. Бирок көбүнчө Эрлан мырза деп ойлоп атабыз да. Нурмат? Саламатсызбы? Балким Кожо Жаш мырзага келди. Анын дагы TikTokто аракет кылгандары көп да мен. Рахмат, версияңызга. Аракетчил деп десе мен ушул Эрлан мырзага эле койдуп атам да. Рахмат, Гүлнара. Мен ойлойм, же Эрлан мырзага, же Болот мырзага келди, же Кожо Жаш мырзабызга. Ишил ушу мырзаларыбыздын бирөөсүнө келди деп коесуз. Үчөөнүн бирөөсүнө деп ойлойм. Ажыгүл? Мен дагы ойлойм Эрлан мырза депчи. Анда сиздердин божомолдуу түрдө ойлоруңуздар жыйынтыкталган болсо, биздин талапкерибиздин өзүнөн угуп койсок кандай дейсиздер? Сиз биздин студияга кайсыл мырзага келдиңиз? Эрлан мырзага келдим. Эрлан мырзага Эрлан мырзанын ууртуна жылмаюу пайда болуп кетти го. Мен аябай күтүүсүздөн болду. Мен негизи божомолду Эсен мырзага коюп аткан болчумун да. Кандай сезимдер болуп атат? Мен аябай толкунданып атам. Мындайды күткөн эмесмин. Мен кубанычтамын келгениңизге. Мени сыйлап, ошону менин немелериме чоң рахмат. Суроолоруңуздар барбы бири-бириңиздерге? Эрлан мырза, сизде талапкер кызыбызга сурооңуздар барбы? Мен ойлоп атам, наоборот, ошо суроолорун даярдап келген болуш керек депчи, азыр күтүүсүздөн болду да магачы.
айымга берсек биринчи сөздү. Менин суроолорум деле жок, сиз бериңиз. Мен сизге талапкер болуп келдим. Атыңызды толук айтып коесузбу? Атым Токтогүл Татуу дешет. Жаш атыңыз бар экен. Канча жаштасыз? 25. Укпай эле отурупсуз да. Жанагы окуучулар болот го арасында укпайт. Кайра башын айтып коесузбу да. Менде эме болуп атат, мындай толкундануу болуп атат. Укканыңызды дароо унутуп калып атасызбы? Ооба. Эрлан мырза мындай сүрдөбөй, мындай жаңы эле аябай сүйүнүп атпадыңыз беле? Анан сүрдөбөй мындай аябай татынакай экенсиз деп бир аз комплименттин айтсаңыз жеңеге, ой, айымга. Уже жеңе болуп кеттиби? Ооба, мен айым чындыгында назик, суу, жашы кыз экен. Өзүнө ишенген жашоодо. Ошол. Мен Татуу атыңыз ким эле? Татуу. Татуу, Татуу айымга суроо бергим келип атат. Эрлан мырзанын кандай деңгээлде эркектик сапатын көрө алдыңыз? Эркектик сапатымбы? Эркектик сапаты. Сүйлөшүп көрөйүн деп келдим негизи. Улуттуу эмес, булар ойлонуп туруп келишти да эми. Алдыга койгон максатына карап, ошол нерсеге жетем деген үчүн өзүнө ишенимдүү деп келдим. Мен азырынча айта албайм. Сүйлөшүп кетебиз деп дагы эки адам, эки тарап сүйлөшүп көрөйүн деп, байкап көрөйүн деп келдим. Ооба, жакындан таанышып. Рахмат, эсен. Саламатсызбы, Татуу айым, кош келдиңиз. Сиз Эрлан мырзанын талаптарын толук уктуңуз беле? Жок. Сиз Эрлан мырза талаптарыңызды айтып койбойсузбу толук? Сурооңузду эле ачык берип коебузбу? Талабына туура келет. Эрлан мырзанын талабында сиз кечиресиз, мен деле окшошпуз экөөбүз, бирок бир турмуш көрдүм деп атасыз, Ооба. Ошону чечкенде Эрлан мырзанын өзүнө койсок кандай дейсиздер? Кабыл алабы, кабыл албайбы? Башка дагы суроолор барбы? Гүлнара. Ойлонуп кеттим, чөтө суроолорум бар болчу. Гүлнара ойлонбоңуз. Я только рада, кубанычтамын. Сага сонун ушундай кыз келсе, действительно достойный мырза. Чын жүрөктөн кубанычтасыз? Ооба да. Бир достойный. Бири-бириңерге окшош кетет экенсиңер. Мындай карагандачы, эми таанышып чыгып көргүлө. Ооба, таанышып чыгып көрөбүз. Эми жылдыздарыбыз келишип атса, бирибизге эмебиз, көз карашыбыз келишип атса, эмнеге жок, Ооба. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз биздин долбоорго. Негизи сиздин көңүлүңүз тим эле 0% эле болуп турат биздин мырзага. Ошон үчүн чын айтканда сиз башка мырзага келдиңиз беле? Жок. Даже карабайсыз го аны. Же уялып атасызбы? Уялып атасыз, Балким сүрдөнүп толкунданып турат. Сымбат айым. Баары эле сиздей ачык мүнөз эмес да. Көнүшүп алсын бир аз. Татайым, биздин долбоорго кош келипсиз. Аябай татынакай айым экенсиз. Аракетине карап келдим деп атпайбы, негизи эле кыздарга аракет кылган, бир нерсеге умтулган балдар жагат да. Ошол нерсесин карап баалап келгенин түшүнсөк болот, чындап эле. Анан жакшы таанышуу каалайбыз. Рахмат чоң. Суроолоруңуздар жыйынтыкталдыбы? Бериңиз. Ой, сиздин сурооңузду угайлы. Сиз бере бериңиз. Мен бул айымды сурайын дедим эле. Эмне жумуш кыласыз, эмне хоббилериңиз бар, өзүңүздүн кандай чоң максаттарыңыз барбы, мындай өзүңүз ушундай аракетчилби? Хоббилериңиз. Мен азыркы учурда балдар менен үйдөмүн. Жолдошум менен ажырашып кеткениме 2 жыл болгон, бирок атасы каржылап турат. Дос катары мамиледебиз. Жөн гана балдары менен сүйлөшүп турат. Жашоодо койгон максатым буюрса эми алда коюп келет. Азыр жаңы мамиле курууга, үй бүлө күтүүгө даярмын деп ойлойсуз, кайрадан, Жакшы. Менде суроо болот, эми каяктан болосуз? Токтогул. Ырчыкенсиз да? Ырдайсызбы? Баары эле ырчалчу. Ырдайм, бирок мен эл алдына чыга элекмин да.
ырдап берсеңиз болобу? Сурансак болобу? Бир куплет айтып берип коюңуз. Көгүлтүр көлдүн бетинде кайыкта жүрдүк кечинде алкылдап сүзүп баратып каралдым дедиң эсимде. Мен сүрдүп атам, аз жакшы ырдай албай атам. Аябай жакшы үнүңүз бар экен. Ырчы болом деген ниетиңиз бар беле кичине кезиңизде? Ооба, журналист ырчы болом деген ниетим бар эле. Аракет кылып көрдүңүзбү? Же жок, тилекке каршы мен бул жака окуп келип, 9-ду бүтүп, 16 жашымда турмушка чыккам. Ооба. Ошондо канча жыл турмушта жашадыңыздар? 8 жыл. Не себеп болду эки жолго түшкөнгө? Эки жолго түшкөнгө келишпестик. 8 жыл жашап туруппу? Эми жашоодо ар кандай болот да, аны баягы баштан өткөргөн адам баягы билет, түшүнөт. 16 жаш, аябай жаш турмуш курган экенсиз. Эми бул тагдыр, баягы бир гана Кудайга маалым деп коет. Ошондо суроолор жыйынталган болсо, Эрлан мырзадан жооп угалы. Жообуңузду айттыңыз, Ооба, чайга чыгып бири-бирибизди билип көрөлү, бири-бирибиз менен сүйлөшүп көрөлү. Бул адамдын жылызы, көз карашы, жашоого ою, максаты бир болуп кала турган болсо, эмнеге жок? Баракелде. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Урматтуу биздин катышуучулар жана биздин телекөрүүчүлөр, көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылыштагы ошентип соңуна келаткан учуру, бүгүнкү биздин жаңы жолугушуулар жана ошондой эле жаңы чайга чакыруулар дагы Кудай насип кылса, дал ушул биздин катышуучулардын жашоосунда жакшы бурулуш болуп калат деген ниет менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайын деп турабыз. Албетте биз өзүбүздүн демөөрчүлөргө да кайрылып өтөлү. Биздин катарыбызда жаңы эле толуктаган демөөрчүбүз Air Baby'ге токтолуп өтө турган болсок, эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Алар күндүн да түндүн да ар бир көз ирмеминде ымыркайыңызга кургактык, тынч уйку жана жайлуулук тартуулайт. Air Baby балдар жалаяктары бул назик териге жумшак жана аяр күйүү, дем алуучу беттиги менен ыңгайлуулук, күн бою кургактык жана коргоо. Air Baby продукциясы балаңыздын назик терисине ойлонуп жасалган. Air Baby энелик камкордук, бөбөктүн чыныгы ыңгайлуулугу. Жана ошондой эле биз менен бир нече айлардан бери кызматташып, колдоо көрсөтүп келаткан Демирбанкка токтолуп өтөлү. Кардарлардын убактысын үнөмдөө жана кам көрүү максатында Демирбанк керектөөчүлүк насыя берүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти. Эми кардарлар камсыздоосуз жана комиссиясыз насыя менен насыялык картаны бир эле баскычта тариздей алышат. Онлайн насыя болгону 19,99% чен менен Демирбанк маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн ишенимдүү банк болуп саналат. Дал ушул жаркыраган студияда канча деген биздин кыргыздын жаштары өздөрүнүн сүйүктүүсүн таап, үй бүлө куруп, учурда балалуу болуп аткандагы учуру, бул жолку чыгарылыштагы жаңы жолугушууларда дал ошондой жыйынтыкталса экен деген аруу ниеттер менен бүгүнкү берүүбүздү дагы жыйынтыктайбыз. Анда сиздердин жакшы кол чабууларыңыздар менен бүгүн менин жанымда турган бизге Эрлан мырзага келген таттуу айымды экөөнү жеделештирип, жакындан таанышуу үчүн чайга узатып койсок.
Ардактуу бизди сагынып жана сүйүп көргөн биздин көрөрмандар, телекөрүүчүлөр жана ошондой эле бизди YouTube айдыңынан көрүп атканда көрүүчүлөрүбүз эч кайда алыстабай туруңуздар демекчибиз. Анткени дал ушул убакыттарда дал ушул жаркыраган биздин студиябызда сиздер менен кучак чайып көрүшүүгө ар дайым биз даярбыз. Андыктан эртеңкиге чейин сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.